Анемесе урматтуу көрүүчүлөр, Авторитет долбоорунун 2-сезонунда биринчи болуп, Толгоной Арзыкеева акчалай утушка ээ болду. Анемесе куттуктоо менен акчалай сызды сизге тапшыралы. Башында ойлогом мындай жөн эле акча деп мен утуш үчүн айтып койгонсуз го деп. Бирок чын эле экен. Аябай жакшы передача баштаптырсыңар. Көп күнү бери келе албай бүгүнкү күнгө буйруптур. Баары жакшы болду деп ойлойм. Сиздерге жакшы маанай тартып алыш үчүн бул жакта байкелер, биз дагы ушундай аракет кылабыз. Анан бул акча деген жөн гана акча экен. Бөөлөргө аябай муктаж болгон адамдарга балким аябай керек болот. Ошолорго балким сиздер ыйгарып коесуздар. Сиздердин атыңыздардан болсун. Биздин атыбыздан Толгоной Арзыкеевага акчалай сыйлык болду. Ал эми Толгоной Арзыкеевадан муктаж адамдарга кайрымдуулук кылып ушул акчаны берди. Куттуктап коебуз. Болчолор болсун. Долбоордун эрежелери. Чакырылган конокко 5 суроо ар кайсы тармактан берилет. Берилген суроонун жообун билсе да, конок өз контакттарынан жообун алат. Суроолорго 50 секунда убакыт берилет. Эгерде абонент туура эмес жооп берсе, анда 10 секунда кебейт. Суроолордун бардыгына туура жооп алсак, бизден акчалай сыйлык болот. Авторитет биз менен бирге болуңуздар. Биздин актер мыктылардын мыктысы Тамада Камчы Сарыбаев. Биздин коногубузда Камчы Сарыбаев. Кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Баары жайындабы? 5 суроо ар кандай жаатта. Музыка жааты, кино тармагы, гендердик суроо, мектеп программасы жана нукура кыргыз. Сиз кайсысын тандайсыз? Өзүңүз биринчи билиңиз. Биринчи сынууда баштайбыз го, мектеп программасы да. Мектеп программасы, жарайт, баракелде. Аны эмесе мектеп программасы сиз суроону билсеңиз дагы, аны өзүңүз айтпайсыз, болгону сиздин телефондо контакттарын алалы. Аны эмесе телефонуңузду бериңиз бизге. Мектеп программасы суроо мындай. Кыргыз алифбеси деген кыргызча китептин эң биринчи автору ким болгон? Кыргыз алифбеси деген кыргызча китептин эң биринчи автору? Кыргыз алифбеси деген китептин биринчи автору мен билбейм. Сиз билбейсиз. Эми сиз билсеңиз да билбесеңиз да биздин телефондо контакттардан сурайлы. Анда эмесе биз наугад ар кайсы бирөөсүн любой бир телефондон абонент аласың азыр. Мен өзүм тандайм. Адил Фокс деген ким? Бар, Адил Кайыпов. Адил Кайыпов, жакшы. Аида келинге чалабы? Аида келинге? Аида келин бала. Толтура келин да? Жаңы үйлөнүштү азыр. Сиз чалып көрүңүз, балким билбейт экен. Кайдан чалса жүрүп чыгып атчу азыр. Кайдан чалса? Айбек досум деген ким? Классташыңызбы? Айбекке чалса болот. Айбек ким? Дайырбеков. Айбек Дайырбеков. Анда эмесе Айбек Дайырбековго мектеп программасын азыр сурайбыз. Сизде болгон 50 секунда түшүндүрөсүз. 50 секунддун ичинде жооп алабыз. Уктап аткан жок болду экенби? Билбейм, жок уктабайт бул. Уктабайт. Түнкүсүн уктабайбы? Бул жок, күндүз уктабайт. Түнкүсүн уктайт. Күндүзү бул жумушта жүрөт азыр. Кумушка дагы көрөп жүрөт. Кыргызча уктабайт. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Кандай Айбек? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы Айбек, мен телевидениеме бир азыр тиги эмеде турам. Көрсөтүүдө турам. Мага бир суроо керек болот. Бир телевидениеде турам азыр. Бир суроо керек болот. Жоопташ керек болот. Кыргыз алифбесинин биринчи автору ким болгон? Кыргыз алифбесинин. Кыргыз алифбесинин биринчи автору. Кыргыз алифбесинин биринчи автору? Ооба. Елу секунда бар Айбек. Арабаевден жооп берип койчу. Арабаев деп мында макул. Рахмат. Баракелде. Чоң рахмат. Арабаев 49 секундада жооп алдык. Кол чабуулар болду. Биринчи суроого жооп алдык. Мынакей Камчы мырза, сиздин Айбек досуңуз жоопко туура жооп берди. Анда эмесе өтөлү кийинки экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо кайсыны тандайсыз? Экинчи суроо эмне жөнүндө? Бизде мектеп программасы бүттү. Гендердик суроо, музыка тармагы, кино тармагы, музыка тармагы. Баракелде. Даярсызбы? Даярмын. Эң чоң музыкалык аспап? Мен айта албайм, айта беремби? Айтсаңыздар болот. Эң чоң музыкалык аспап? Орган. Орган, баракелде. Эми муну сиз билбеген кишидей болуп, кийинки контакттарын сурайлы. Момтур узатпайсыңбы? Теп туруп.
Асокин, о дейт қой мал. Асқат. Асқат, қайсы Асқат? Сулайманов ба? Кетірелі қоңыра. Анымасы кеттік. Ең бірінші, ең чоң музыкалық аспап. 50 секунда бізде сақталу. Асокин деп жақсы жазады екенсіз? Еркелетті айтам мен. Асокин деп? Bir yüzde erkелетті ауыздың. Асқатты, бошымыз сөмкеді қош керек. Анымасы уланталы, андан арқысын, кейінгісін. Асокин деген жақшы кен. Бізділі Асокин байке десек, кімнен оққын дейді қош керек? Ал мен айтам Асокин. Сіз айтады қош керек. Дамир байке шеф-повар қайсы? Болады. Болады, Улан көрелі. Бұл кіші қайсы жерде емне болып іштейді? Бұл шеф-повар мен екеуіз съемкада танышқанбыз. Анан тамақ тоқмуш жазайды, тоқмуш. Өз негізі қолынан бағарын едеміз. 50 секундаңыз бар. Ең чоң музыкалық аспап бұл қайсы деп қойыңыз. Саламалейкум. Қандайсыз Дамир байке? Жақсы. Дамир байке азымен бір тіге прямой эфирде тұрам, аза телевидениеда. Мындай, 50 секундта жауап керек болады. Музыкалық ең чоң аспап. Бұл кім? Мен қамчы. Қамшы? Қамшы. Қайталасам? Дамир байке, ең чоң музыкалық аспап. Ең чоң музыкалық аспап? Айтсам мұны, жақындадым. Ширкөді? Пианинода? Ошоның атасы? Рояль. Иә. Рояль? Ал мамасы да, анна чоң атасы керек. Чоң атасы. Чоң атасы сіз сөмкасы, қайнағасы десеңіз жарызмақ қош керек? Жоқ, семейство кімеді? Семейство. Bir тұқымдан да бейсіз бе? Клавиатура ойынша, клавиша ойынша. Семействода бір тұқымы орда. Чоң атасы ошо аргандайын анан тиги рояль, анан тиги пианино анан кетер өттен. Ең ақырғалар жанақы, олош керек. Эми сиз жооп берсеңиз анда эмесе биздин камчы агабыздын 10 секундасын Дамир байкебизди мактап атсак сиз тааныбайбыз го, бул кайсы камчы деп болуш керек. Чоң рахмат. Бизде 40 секунда калды. Ушул эле суроону алтабыз. Кийинки кишиге өтөлү. Анда эмесе бизден дагы мында подсказка кылып берсем болбойбу? Мисалы үчүн болбой калат. Направление берсем болбойт. Направление болгону туура жана так жообун окушубуз керек. Дордой Казан деген ким? Ал такыр тезес жокмун менен. Такыр тезес. Только Казанбы. Жашоосу Казан менен төрөлгөн, Казан менен бүткөн, Казанды ошоктон алдыртып өшөп. Бизде дагы жер деген ким? Ал өз алдагы такыр байланышы жок болчу. Жер менен киши такыр байланышы жок. Илич байке шам деген эмне? Ошону чалып көрсөң, ошол болот. Свеча сатабы? Свеча эмес. Бул тиги болгон Бишкектеги болгон жарык. Иштеген жарык байкем. Жарыкпы? Өзү жарык турат. Илич атына жарыш болгон турат, э? Илич. Иличтин жарыгы дегендей эле. Өзүнүн атын Иличте коюп туруп, ошого жараша иштеп калыптыр да. Сонун кетпей калыптыр. Сиз Чорлос Плека киргиз болгончу? Мүмкүн. Эмне тажаттыңыз беле? Мүмкүн. Ушундай суроону көп бересизби? Ушундай суроону. Улантабыз. Бирок телефон бат алмашып турат. Кайрыгүл поликлиника дейт. Ал медицина боюнча ага гендерлик суроого берсем болот. Гендерлик суроону. Калыбай Тентек деген ким ал? Ошол болсо болот. Ал эмне болгон Тентек киши? Калыбай Тентек дегеним бизде жанакы эң биринчи жакын таанышканда интернет аркылуу таанышкам бул бала менен. Анан Тентек деп эле чыгып эле жанакы өзүнүн аккаунту менен Калыбай Тентек деп эле ар кимдир чалып эле жазылып эле ызылдатып атса бул кандай болду экен деп анан атын Калыбай Тентек деп калам. Ошондон Калыбай өлүп Тентек бойдон калды. Телебай Тентек деген сыяктуу. Телебай Тентек деген сыяктуу. Бул өтө тентек эмеспи? Бизге азыр сөгүп салбайбы? Жок, Тентек киши. Жок, анда эмес. Көп нерсе кетип атат. Тескерисинче. Жакшыраак, э? Ооба. Табыз. Жогорку билимдүү айтишник. Сизде 40 секунда калды. Ушул эле суроону узантабыз. Алло. Салам алейкум. Алло. Кандай Калыбай? Жакшы. Тентегим. Мен азыр прямой эфирде турам. Мага азыр бир суроого жооп табыш керек болот. Айта бер. Мындай. Музыкалык эң чоң аспап. Эң чоң аспап. Эң чоң аспап. Столаскип. Жок, чиркөөдө. Столаскап азыр турчу. Чиркөөдө. Калыбай чиркөөдө 10 секунд калды.
Ай ата. Баракелде. Калбай тентек сиздин дагы Сталаски бул кайда философия деп кетти. Сталаски дейм, нет? 10 секундаңызды чөнтөгүнө салып кетти. 30 секундаңыз калды сизде. Музыкалык эң чоң аспапты дагы кимден сурайбыз? Канат Про деген ким? Аты эсеси жок. Кешесі жоқ. Ооба, алар органдагы кишилер прокуратурада. Канат Шабданбеков энем дейт. Ал билет. Ал билеби? Билбейм, салып көрсөң болот. Сусап көрө эле? Ооба. Бул кадимки эле пранкер. Ооба. Жакшы. Кеткен эсе канатка кетиребиз. Эми бул жигит абдан бош эмес болчу эле, бошоп калса экен. Азыр камчы эке мен бошоп айтам деп калса Алат. алат. Билем, ишенем. Ишенесиң? Канат Жакшы ишенем бул. камчы. Салам алейкум Камчы аке. Ва алейкум салам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшылыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Канатбай, мен азыр тиги прямой эфирде турам, мага бир жооп керек болуп атат, суроо берген там. Мен Иә. ала. Мен басып алдым кайра чалалы. Мен тиги борсогуңузду отпой, борсогумду чалып ал ким эле? Келчегим. Келчеңиз борсогуңуз дейсиз. Кечириңиз анда. Аны келчегимди сактап коем. Келчегимди борсомдоп коем. Жакшы. Айтам. Канат, Айтыңыз, эмне жооп? музыкалык эң чоң аспап. Музыкалык эң чоң аспап Ооба. Юссандро. Жок, кайдагы Сандра сен эмне айтып атасың? Эң чоң аспап эмне? Эң чоң аспап. Чиркөөдө. Арган. Чоң рахмат. Чоң рахмат, баракелде. Канат камчы экеңди сактадың, чоң рахмат сага. Уканда жок мен жооп. Сиз менен сөз жок, мен ведущий жинде окшойт. Чоң рахмат. Дагы жок туттап коеюн. Сиз экинчи суроого ийгиликтүү жооп берип, Канат Шабданбеков бул жерден камчы агабыздын 30 секундасын сактап калды. Баракелде уланталы, кийинки суроого өтөлү. Биз музыка тармагын бүтүрдүк, мектеп программасын бүтүрдүк. Кийинки нукура кыргыз, гендердик суроо жана кино жааты калды. Кайсысын тандайсыз? Гендердик суроо. Гендердик суроо, Гендердик суроо, биринчи суроону берип алайын. Айымдардын калгатикисинин жыштыгын кандай өлчөм менен өлчөйт? Кандай өлчөм менен өлчөнөт? Айымдардын калгатикисинин жыштыгын ошондо өлчөйт бекен. Өлчөйт. Капронду. Музыкальный мегагерц менен өлчөйт. Калгатикини менен өлчөйт. Калгатикини болсо начос менен өлчөйт бекен. Начосу. Эмне менен өлчөйт анан? Эми сиз билсеңиз да билбесеңиз да бирок азыр элдерден сурайбыз. Эми эркектерден эмес, кыздардын сурайлыгымы? Жок, эркектерден сурайбыз. Гендердик суроо болуппайбы? Гендердик суроо деген ушундай. Эркектер аны калгатикини дейсиз го? Эгерде айымдарга тийиштүү болсо, анда эркектердин сурамакпыз да. Буга чейинки коноктордо Рубанак деп эркектердин эмелерин сураганбыз да. Жок, аялдар эркектерге алып берип жүрөт анычы. Мисалы үчүн мен келинчегиме эч качан мен базарга барып мындай кийим алганда, өзүм мындай момундайраак деп айтам. Келинчегим ошондой алып келип берет өзү. Бирок мен өзүм билбейм, андай размерим канча экенин билбейм мен, чын айтам. Размерин? Өзүм бир размерин билбейм. Сиз борсо болгон 3 размерди билем, башка башкасын билбейм. Жообун башка бирөөнү алабыз. Аягына жообу билинет. Сен эркекти дейм, подкаблыш деп күлүп кетип. Мага эмне кереги бар, аялымдын калгатикисинин жыштыгынын кереги бар, мага эмне турат? Эми азыр ушуну музыкальный жыштык го бир макул. Түшүнсөң болот анан калгатикинин жыштыгын балык кармагандан билет болчу. Балык кармай? Ооба. Сетканыкы да жыштык болот да, вот именно калгаткиники. Жок, 4-5 деп айтат, билем. 4-5 четинде 5 деп коет, ал жанагы ана 5 деп коет. Форелдики 5, чабактардыкы 2-4, 2-2, селёдкалардыкы 2-2 размери. Эмен билем мен. 3 анан 2 деген размерди билем. 3-4 размер дегенде. Калгаткиники 0 болуп калабы ошондо. Калгаткиники билбейм, ал 0,0 бирдеме деп коюшпайбы? Может, билбейм. Асокин чалат. Асокинден сурайбыз. Жол боюнча кеттик, Асокинден сурайбыз. Ушуну. Аскат. Кандай мен азыр түз байланышта турам азыр тиги. Мага жооп керек болот. Аялдардын калгаткисинин жыштыгын кантип билет? Эмне менен өлчөйт? Жыштыгын? Ооба. Аялдардын калгаткисинин жыштыгын эмне менен өлчөйт? Кармап туруп какканда айрылбаса, ошол күчтүү калгатки болот. Күчтүү калгатки жана жыштыгы. Айтыңыздай болот. Бир жоо. Жообу кайсы? Тростой эле, трос. Чоюш керек, машина байлап, Жок, машина менен чоюш керек. Антип болбосо кандай? Мен
Эркектер өлчөгөнүн 2 жол көргөн. Биринчисинде жанакындай жарааттарды шак-шак байлаганда аялдардын колготчусун ала коюп туруп жана бут кол чыгып кетет го. Токойлордон тоодончу. Ошондо аялдын колготчусын алсаң ал жакшы жигут болуп берет. Бир экинчисинен шак-шак байлаган жакшы. Үчүнчүсүнөн балык кармаганга, төртүнчүсүнө жанакы грабежге чыкканда башыңа кийип алат го. Грабежге чыгып көрдүңүзбү? Жок, съемкада мен ошону кийип көргөм да, кийип көргөм. Не ана бозосуз күнгө жакшы албаса. Билесиңби неге? Көп нерсеге ооба. Казармалыктардын бозосу билесиңби неге күчтүү? Гаргар болобу? Иә. Гаргар деген бозо болобу? Жок, гаргар деген бозо эмес. Алар үчөө болот. Үчөө. Үчөө. Биринчи деген тылтыйма, анан кара куурдак, анан дагыр демеси бар деген бар. Анан ошол кара куурдагы мен күлүп атпайм. Эмнеге эле ушул казарманын актыранын бозоло жаман күчтүү десе көрсөсүлөр. Жеңелер шашпара туруп бутуңар чечеп коюп туруп сразу сөз бозо сүзө коюп туруп эле. Бозо сүзө коюп туруп кайра сиктип чакап туруп кайра кийип туруп десем каттырат. Кара куурдагымбы? Ооба. Ошо күчтүү болот экен да. Аны ичкенден кийин бир 6 сааттай мындай өзүңө келет. Жок, 6 саат ичесиңби, бозону ичип алгандай жаныңан үрүп аткан ит дагычы күлүп жүрөт да. Ау! Анда дагычы чыгай деп коркпойсуң да. Чыгай, чыгай депчи. Мен кара куурдаг ичип алгам деп. Ооба. Астыган кошуна ажылдап атса да алып күлүп урушат да. Эй, сволочь депчи. Анда эмесе бизде 20 секунда калды. Сиздин улуу урматтуу Асокин досуңуз 10 секундаңызды үйүнө салып кеттиби, билбей жеп салды, аскап саламаңыз, жеп кетти. Бизде оюндун шарты боюнча, долбоордун шарты боюнча 20 секунда калганда сизде дагы 10 секунда кайрып алуу бир мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал кандай десеңиз, бирөөгө чалып, тамашалап, бирөөнү ишендириш керек. Кантип десеңиз, мен сизге жол жобосун айтып берейин. Сиз каалаган бирөөгө, жакыныңызгабы бирөөгө чалып туруп, өзүңүз тааныган бирөөгө айтасыз, ишендиришиңиз керек. Сизде 2 мүнөт убактыңыз бар. 2 мүнөттүн ичинде мындай кыласыз. Суроосу мындай болуш керек. Кече бир магазинге, павильонго кирип, бир эжеге кыйкып койгонсуз кечинде. Ал ровдуга заявление жазып алыптыр. Анан сиз түшүндүрсүңүз да, эми мен туура түшүн, мен кыйкырган үчүн заявление жазбайт азыр. Жок, сиз сөгүп салгансыз да. Байкабастык менен. Автостан аффект болду. Сөгүп салгансыз, анан ал менин заявление жазып салыптыр. Сиз заявление жазып салды. Анан сиз ошонун ордуна сиз ушу бирөөнү айтасыз да, мен болчумун деп, мен деп койсоң, ишендириш керек. Себептен сизге билесиз болбойт. Эртең интернетке чыгып кетсе, суперинфого чыгып кетсе, интернет порталдарына чыгып кетсе, баягы авторитетиңизге доо кетет деген түшүнүк менен. Биринчиден эгерде бул окуя караңгыда, анан мен аркамды карап сөксөм деп айтсам болот да. Сиз таанып калыптыр. Жок. Таанып калды да. Таанып калгандан кийин ал. Бирок ошо сиз мойнуңузга албагандай, ошол кишини жиберишиңиз керек да. Сөз менен түшүндүргөн. Ал кишини кимди айтам? Ал киши ишенбейт барча. Кантип ишенди? Жок, ошо ишендирсиңиз керек. 2 мүнөттүн ичинде ишендириш керек. Караңгыда ошо ары карап кантсы көзүң кишинчи. Кишини жакатса кантсы көзүң. Ана шара мен кетем дешо кантип жок башка ошо. Жок, ошону сиз Камчы Сарыбаев деп мен таанып калыптыр, менин ордума жок ал эмес болчу, мен мынтип деп ишылса аякта актанганга барып бер дешиңиз керек да. Болбойт, чыкса сиз интернетке чыгып кетсеңиз, сиз ит эле болосуз деген сөз да биякта. Ошон үчүн бирөөнү кимге бирөөгө макул болдуруңуз. Бирөөнү. Балким өзүңүздүн театрда бирөөнү бетти элестетип көрсөң. Сен менин ордума аз барып бере аласыңбы? Жок. Баленди бейтиби даже. Жок. Ошону бирөөгө ишендиришиңиз керек. Итим тааныбайт дейт да. Алдыр айтат да. Качы камчы сенин бетиң менен бетип калды. Ошо бетти сатып койчу азыр. Ошо кишиге. Башкача табыш керек экен мындай. Ишылса ишендиришиңиз керек да. Да, ишендирем, бирок башкача да. Могу бет менен элестет. Жок, мен айткан киши делечи алардын беттери мындай, мисалы үчүн меникиндей бет жалгыз эле бирөө дебейм. Сөзүм болушу мүмкүн, бирок канча бет бар дечи. Жок, сөзүм бар ошондо ошол Камчы Сарыбаев деп мени таанып калыптыр, бирок сиз ошо менин ордума жок ал камчы эмес, мен болчумун деп ордуна баргадай кылып ишендириш керек да. Жок, ишендире албайм. Ошо бирөөнү 2 мүнөт убактыңызды ишендирип көрүңүз. Ишенбейт. Ишенбейби? Ишенбейт, эч ким. Жок, бирөөнү айтып көрүңүз, балким менин ордума барып көр деп, как актерский мастерствоңду включить. Бетимди деп айтпайм. А может жанакындай кылсам болот да. Айтып көрүңүз. Менин ордума ушундай бир көчө машина алып кетип, мен ошону мен айтып кеткемди айтып койчу деп. Каалагандай. Жарайт. Кеттик, бирөөнү кимге айтасыз? Өзүңүз театрлаш досторуңузгабы, кесиптешиңизгеби? Кимге айтам азыр? Камчагабыз азыр бирөөнү ишендирген атат. 2 мүнөт убакыт беребиз. 2 мүнөттүн ичинде 10 секундда кайрып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Каядыр азыр? Куляк, квас. Куляк дейсизби? Кватка, Генже, Капар, Канышай, Каныбек, муңакта азыр матайсыздар чыга баштадычы. Деги буга чейин мындай бирөөнү алдап сала эмесмби? Ишенеби? Мен андайдан жок. Мындай алып кеттим деген жокчу. Канча күнүм бар? 2 мүнөт бар. Сүйлөшүңүз болушунча. Ишендириш керек да. Айтышыңыз керек. Актерский мастерство. Салам. Братка,
Атабаев, слушай, дорогой. Сонунда кара жаным, кандайсың? Эй, Жоки. Ертеңмен де Фейсбуктан сен жана бир кемпир кыз бар го, ким эле? Кемпир кыз? Эй. Ошо менен Фейсбукта такси болуп жүргөнүмдү көрүп аткам. Эй, Жоки. Эй, момундай болот, азырчы. Сен каяктасың азыр? Норвегия. Норвегиядасың ба? Эй, эртең келип бере аласың ба? Эмне болду? Эй, бир окуя болот, момунда бирөөнүн көчө мен кызып алып бирөөнүн машинасына айдап кетип калыптырмын да, ал заявление жазып салыптыр, менчи. Анан ошондон ордо мен болчумун деп туруп мойнуңа алып кое аласың бир. Алып койдук, бирок мен бияка кечээ келген 2 күн болду, бияка жумушум толуп кетти. Бир айдан бери шаарда жата берип. Жок, бир күн келипчи, бүгүн эртең келипчи, бир бурча айтып койчу. С удовольствием бара албайм, азыр мага шаардан жумду чакырткан, жердеги Бакыт Тилепбатовдучу. Ал бүгүн эле келди, мен аны бияка жумушка бараткам да. Таң өрөй. Ал тең боло мен. Макул, башка күнү айтайынчы да, башка күнү мен жылдыртайын деп коеюн дагы. Эрте эме дейт. Мага заявление жазып коюптур, Роудыгачы. Анан мен болчумун деп айтып кое аласың да, бир аркы понедельник келаткан понедельник күнү анда. Антеле аскатка бериппайсың, аскат анча албайт экен. Ой, аскат алып ошо өтпөй ал, съемкада жүрөм деп өтпөй ал, көлүгү кетип калыптыр съемкада экен. Мен нарым менен андан алышты. Мен алып койсом болсо интернетке чыгарам деп атат эне. Рахмат, молодец, бирок бул розыгрышым өтпөй калды. Молодец, сен азыр эфирге отуруп түтүп атасың. Жок дейм. Ишенип атам мен. Бирок ишендирдиң, молодец, сен актёрсуң да. Ишендиң де койчу, Ишендиң де. Ишендир, бирок. Болду, рахмат. Болду. Баракелде. 1 минутта 57 секундада сиз ишендирдиңиз. Эң жакшы актерский мастерство күчтүү силерде. Жок берсиңиз бул таа жакшы эмелер. Кесиптештер, достор. Жакшы. Анда эмесе ким эле аты ким эле? Жолдошбек Жанжигитов. Жолдошбек Жанжигитов, сиз Камчы агабызга 10 секундда кайрып бердиңиз, сизге чоң рахмат. Анда эмесе уланталы. Гендерди суроо болчу бизде. Кайра кимден сурайбыз эми? Айымдар. Муну таппайбыз, аялдардан эле суроо болсачы, чын айтам. Эркектер билбейт муну кантип. Жана күнү Аскат топ чойуп көр дейт. Мен бал кармап көр деп атам, анан бирөө бозо сүз деп атам, башка вариант жок анда башка эркектер. Анда эмесе сизде бирок бир мүмкүнчүлүк бар. Бир оордоштурган суроого, өзүңүзгө оор келген суроого каалаган бирөөгө чалып сурасаңыз болот. Бир мүмкүнчүлүк колдонуңуз. Каалаганыңызга. Жок. Плотность кылсаңыз кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. Биз орусташып кеткенбиз кичине. Плотность деп түшүндүрсөңүз болот. Ооба. Кыллары. Курсташыма чыгып салып коеюн. Стилист досторум жок. Валентин Юдахин мен жок. Юдахин эмес, сен Замира эжеге кантип айтып көрөм азыр? Айтып көрүңүз балким. Замира эже. Чечимиз жок. Азыр. Ал. Кандай Клара? Жакшы. Мен азыр сонун прямой эфирде турам. Азыр мага бир суроого жооп керек болуп атат. Кыздардын калгаткисинин жыштыгын эмне менен өлчөйт? Плотностьтун. Немен өлчөйт? Ооба. Ужас. Канча секундтан бар? 10 секунда бар. Ой, билбейт. Амай сен эмне кескен калгатки? Гиюан жыштыгын немен өлчөйт деген как понять? Ай, атаң өрдүсө. Опа. Билбейт экен кыздар. Ишенген баягы кыргыз сөздөр го. Ишенген коюм сен болсоң. Кожом. Ишенген кожом сен болсоң. Ким билет? Кудагый. Кудагый балким билет. Современный кудагый. Жок. Эми биз тандайбыз го дейм. Азыр мен айткалыр. Мен билем. Давай. Айтбекова. Мази. Карындаш кечек толбой. Өткөнчө 20 секундаңыз калды. Да. Кандай Нази? Жакшымын. Мен Камчы. Нази мага бир суроого жооп керек болуп атат. Азыр прямойдо турам азыр эме. Кыздардын калгаткисинин жыштыгын эмне менен өлчөйт? Плотностьтун. Дем. Ох, рахмат. Чоң рахмат. Баракелде 20 секунда сакталды. Назира Айтбекова Камчы агабызга Дендигин ал, дендимди. ошо плотность ошо менен өлчөйт да. Ден деп. Ден. Мындан кийин билип жүрөбүз бардыгыбыз. Бизде 20 секундабыз менен кино тармагы калды жана Нукура кыргыз. Кайсын тандайсыз?
Нукура кыргыз. Нукура кыргыз, Анда эмесе кеттик, нукура кыргызча, азыр сиз билсеңиз дагы мунун жообун айтпайбыз. Таштаман деген эмне? Таштаманды Брусчатка. Брусчатка билет келип. Бирок эми бирөөнү сурайбыз, аны мен тандаймын. Баракелде борсоңуз чалып атат. Морган Фриман деген ким? Морган Фриман деген актер. Актер, кыргыз элеби? Ооба, кыргыз. Окшош. Аттары башкача экен. Морган Фриман деп кума. Морошко деген ким? Морошко деген балыкчы. Балыкчы? Рыбак. Рыбак. Браконьер. Жок, браконьер. Иним. Нарынбек Путевка дейт. Каяка Турцияга, Дубайга, каяка? Ал жөмө менен көмөдө турагентствода иштейт. Негра иним деген ким? Негра иним деген ал иним. Иним. Ооба, бала кезинде ошондо тамашалап койгон шоудан калкырабы? Ооба. Неграга салып көрөлүбү? Ал телефон албайт. Телефон албайбы? Ооба. Эмнеге? Албайт азыр. 2 күндөн бери албай турган убакыт азыр. Нуриза Персон Турсун деген эмне ал? Ал башка. Ал башка? Такыр дежеси жок. Борсоңуз билбейби? Борсоңун билбейт болчу. Билбейт болчу керек. Өмүрбек театр. Болот. Болобу? Ооба. Бул кайсы Өмүрбек ошондо? Израиль. Израиль театрда. Таштаман. Кыры тасмасында ойноду актер. 20 секундаңыз бар. Ооба. Таштаман деген эмне? Эфир айтпай, таштаман деген эмне дейсиз? Өмүрбек театрдан жооп алган турабыз. Өмкө. Алло. Өмкө. Таштаман деген эмне? Таштаман деген эмне? Таштаман деген? Билбейтмин, таштаман. Нукура кыргызча сөз. Нукура кыргызча сөз. Ооба, нукура кыргызча сөз. Таштаман деген эмне? Таштаман деген эмне? 1. Бол 5 секунд калды. Таштаман деген эстекка чыкпаган адамды айтат окшойт. Ой, атадыз. Таштаман деген эстекка чыкпаган адам? Эстекка чыкпаган адам. Үйүндө жаткан адамбы? Анда таштаман болсо эмне? Домовойду таштаман дейт туруп. Таштаман, жаңы термин. Үйдөн эч жака чыккан адам таштаман болсо, анда ары бери чыккандар желтаман болуп калабы ошондо. Желтаман. Мүмкүн ооба, желтаман деп коюш, желтаман. Үйдө токтогондор желтаман. Үйдө токтогондор желтаман, үйдө жаткандар таштаман. Жаңы неологизм үйрөнүп алыңыздар. Мынакей бүгүн Камчы Сарыбаев менен бүгүн жаңы сөз киргиздик. Сизде 15 секунд калды. Таштаман менен дагы кимге суроону беребиз азыр уланталы. Кеттик. Салтанат Алматы дейт. Салима Персон. Жок. Салтуша Бакыт. Салтуша билет. Шоу салып койсоң болот. Салтуша Бакыт. 10 секунд калды сизде. 10 секунддун ичинде мүмкүн жооп алып калабыз. Ал телефонду ал. 10 секунддун ичинде. Алло, Салтуша кандай? Мага жооп керек болот. Таштаман деген кыргызча бул эмне? Таштаман? Таштаман деген эмне бул? Бол 5 секунд калды. Бол. Таштаман деген эмне? Таштаман десиңерби? Ооба, таштаман деген эмне? Билбейт канча. Илебайсызбы? Неге илейб? 10 секундаңызды Салтуша жеп кетти. Ошо менен биздин долбоордун минуталары, секундалары бүттү. Сизди куттуктайбыз. Чоң рахмат. Бизге эң жакшы эфир куруп бердиңиз. Эгерде бул суроого жооп алып, кийинки 5-суроого ушул 50 секунддан ичинде жооп алганда, бизден акчалай сыйлык калмак. Кудай буйрса, эмкиде дагы жакшы эфир куруп берүүгө биз үмүттөбүз. Андыктан бардыңыздар, Камчы Сарыбаев менен биздин эфирибизге күбө болдуңуздар. Чоң рахмат, кол чалып.